Кутман күн биздин көрүүчүлөрүбүз. Кайрадан сиздер менен мен Аида Абдирасулова жана жанымда психолог, гипнозистика тренери Асель Шербекова. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Бүгүн биздин темабыз психологияга байланыштуу болот. Анткени көп эле мисалы үчүн жашоодо бир нерсеге сөзсүз түрдө ачууланабыз, жеңибиз келет. Бирок ошол эле ачууланган нерсең кайра эле өзүңдөн болот да, өзүңдө бар болот ал касиет. Мисалы үчүн кээ бир сүйлөгөн жакпаса, демек ошондой эле сүйлөгөн сенде бар, анткени ал нерсени сен билбейт элең сенде жок болсо деген сыяктуучу. Триггерлер боюнча эмнеге бир адам ачуулантып, эмнеге бир адамды көрсөң жөн эле жактыра бересиң, ошол сыяктуу. Бүгүн маегибизди баштай берсек болот. Сиз негизи жашоодо кандай эмнелерден триггериңиз бар? Эмнелерден триггер болосуз? Же болбосо мисалы айтышат го, же болбосо ошол нерсе бар сенде, же болбосо келечекте болуп калышы мүмкүн деген сыяктуучу. Ошол нерсени каалайсың аябай деп. Негизи триггер деген бул адамды мындай дүрүктүрүүчү деп. Адамды мындай кыжырын келтирүүчү ушундай бир абал да. Адамды эгерде бул триггер адамды дайым ылый түшүрөт, энергиясын сорот да. Энергияны соруп, адамды дайым ылый түшүрүп турат. Өсүп эмес, ылый түшүрүп турат. Менде дагы негизи триггер мурда көп болчу, триггерлер. Азыркы учурда деле бар. Мисалы, мен өтө мындай көп ыйлаган, анан жертва болуп баягы көп арзана берген, дайым башка бирөөнү күнөөлөп, таптакыр алдыга жылбаган адамдарды көргөн кезде менде да триггер басылат. Себеби эмнеге? Ал триггер мен каяктан келди ал мага? Менде андай сапат өзүмдө жок, бирок менага триггер басылат. Мен ал сапатты, мен атам ошондой киши болгон да. Мисалы, бир арзанган, жертва болуп отура берген, же болбосо ыйлаган кишини көргөндө, атам ошол заматта ачуусу келчү дагы колуна эмне илешсе ошону чаап салчу да. Колуна эмне илешсе чаап салчу. Адам ушундай сапаты бар болчу да. Мен атамды аябай жакшы көргөм. Атам андай сепаратта болгон эмесмин да, атамды кудай катары көрөм. Атамдын ошол сапаты мага мындай туура келген да, мындай айтканда. Мен да ошол сапат атаман өткөн. Мен аны ошо психологияны окугандан кийин мен түшүндүм. Ошол сапат мага өткөнүн. Менден автоматтуу түрдө эле өздөрүнүн өздөрү эле, мисалы ушундай жертва адамдар, өтө мындай арзанган, психологиялык тараптан таптакыр жетилбей калгандар барго, алар мени көргөндө өздөрү эле корко беришет. Асель эже сиз сүрдүмсүз, Асель эжени көргөндө коркуп кетем деген сыяктуу сөздөр алар автоматтуу түрдө айтат. Себеби менин ички мен жан дүйнөмдөгү нерсе ал адамга чагылып турат. Жадыңыздагы адамды жертва болгонго койбойт экенсиз да. Анан ошондой болот. Бирок азыркы учурда мурдагы абалыма караганда жакшыраак деп айтсам болот. Мурдагы абалда ошол замат мен урушуп жиберчүмүн, башка кылып жиберчүмүн, азыркы түшүнөм аларды эмне себептен андай абалда болуп калды. Алар билбеген абалда өздөрүн ошондой таптакыр өспөй калган. Инфантил дейбиз го, оорукчан да, мына психологиялык тараптан оорукчан деп айтсак болот. Ошол менин триггерим ошол. Эң менин чоң триггерим ошол. Мага кыскасы көрүп калсаңыздар, ыйлап сактап жүрөт. Албетте ыйласа деле түшүнөм. Азыркы кезде бизде эми көбүнчө ыйлаган айымдар менен иштейбиз. Көбүнчө ошондой абалда жүргөндөр менен иштеген үчүн ал ушунда мага азыр норма. Андай норма да. Себеби аларга кыжыгым келбейт. Себеби аларга мен кадимкидей мындай боорум ооруйт. Ичимен кээде жан дүйнөм ыйлап атса дагы сырткан билдирбей, алар менен иштегенге аракет кыласың да. Түшүндүм. Сиз өзүңүз ойлонуп көрдүңүзбү, мен жашоомдун кайсыл сферасында ушундай жертва болом? Мен ооба, мен өзүм жашоомдун кайсы сферасында жертва болом десе, мен эч сырттагы же болбосо мындай чөйрө, башка ата эне, бир тууган деген сыяктуу мен эч жерде жертва болуп мындай жертва болбойм, бирок балдарымдын жанына келгенде жертва болуп калам. Себеби ал балдарымды көбүрөөк баягы энебиз го, биз балдарды аяп коебузбу, ушундай болот.
Чүгүдө эң слабый точкаңыз ошондо болуп ооба. калат да чүгүдө. Анан ошондо кандай кыжырданбай жашоого болот да жашоодочу? Жашоонун Кыжырдан. жеңил, Мгм. бир адам жакшы эмес тамактанып атса деле, мындай шалпылдатып жеп атса деле, Мгм. мындай кыжырданбай, эми бул өзүнүн тамагын каалагандай жеш керек да. Мгм. Анан сен туруп эле жактырбай атсаң. Эми бул триггердин аябай түрлөрү Ооба, көп да, аябай мисалы көп. аябай түрлөрү көп. Кээ бир адамдар кайненесин жаман көрсө, кайненесине окшогон сапаттагы адамдарды көрсө, ошондо деле баягы триггер басылып эле аны көргөндө кайненесин көргөндөй болот да, перенос кылат мындай Бирок айтканда. кайненесиндеги сапаттар деле өзүндө болгон болот да ошондо, э? Ал Кыжырданса. өзүндө болушу мүмкүн, же болбосо тескериси да болушу мүмкүн да. Мисалы өзүндө болсо, өзү аябай мисалы кыйын болуп башкаргысы келип аткан болсо, башка дагы бир башкаргысы келген өзүндө конкурент болсо, балким ага кыжыр келиши мүмкүн, ага тирелүүсү мүмкүн. Ошол эле кезде дагы экинчи тарабы бар да. Мисалы өтө мындай родительский тарабы күчтүү, ички родитель күчтүү болот дагы. Анан наркы адам слабый болсо, аны дагы башкарып, аны дагы башкаруусу мүмкүн, триггер басылышы мүмкүн аны карап, жана мен сыяктуу болуп. Ошол эле кезде бирөөгө окшоштуруп да триггер басылат да. Перенос деген нерсе бар да. Окшошуп аткан болсо, сен бир жаман көргөн бир курбуң болсо, ал курбуңдун кандайдыр бир мүнөздөрү бар, ал сага жакпаган. Бирок сен ошого окшош башка бирөөнү көрсөң, ал эмес просто бул жерде акыл тараптан, интеллектуал тараптан өскөн адамдар бул башка деп анализдейсиң го. Бул жерде анализдөө болбойт да. Сен анча жогорку этапка чыгуу да, андан өзү менен иштөө, ал нерсени иштегенден кийин баары сага сонун көрүнүп калат. Бүт баары сага кооз, баары дүйнө баары кооз, баары сонун болот. Баардык адамдар өздөрүнө түздүшү ошол деп кабыл алып каласың. Сен интеллектуал тараптан, анан руханий тараптан өскөн кезде. Ал тарап менен иштебесең, сен ошондой триггерлер менен жүрө бересиң да, өмүрүң өтүп кетет мындай айтканда. Ооба, туура башкаларга кыжырданып эле өзүңдүн жашооңду көрөсүң. Ооба. Ошондо адам баласы өзүнө терапия жасап туруш керек, же кандай өзү менен иштеш керек? Мисалы үчүн кээ бирөөнө китеп жардам бербейт, кээ бирөөнө кино жардам бербейт, же жардам берсе да убактылуу жардам берет деген сыяктуучу. Аны биринчи өзүнүн ички жан дүйнөлүк тараптан изилдөө, ошол муктаждыктарын билүү, ошол тактан келгенин анализдөө, аң сезиминди өстүрүү мындай айтканда. Китеп жардам берет, просто ал кайсыл багытта окуу керек ошону билүү менен. Жана дагы ал адам биринчи өзү ага кызыгып изилденип баштоо керек. Эмесиптен ошол каяктан келди, эмесиптен мындай болуп атам деп өзүн өзү окуу керек биринчи адам. Өзүн өзү изилдеп, ички жан дүйнөлүк тарапты түшүнүп, ошонун аркасынан кетмейинче адам аны сырттан чече албайт. Ички жан дүйнө менен сөзсүз иштөө керек. Мисалы өзүн түшүнүү керек. Аны кичинекей бала чактан баштап кайсыл кезде эмне калыптанып калды, эмне үчүн калыптанып калды, ошонун баарын демек ал кез башка кез болчу экен. Демек ал мен эмес экем, демек ал атам экен. Демек мен өзүмдүн өзгөчөлүктөрүм менен кетишим керек экен. Демек мен өзүм менен иштешим керек экен деген сыяктуу баягы ички жан дүйнөлүк тараптан, руханий тараптан өсүү менен ошонун баардыгын нормага келтирүүгө болот. Мисалы Умар Раджилханху өтө ушундай бир сахаба болгон го. Ал кандай адамдар болсо да башын алып таштайын деп эле мындай канжарын суруй калып эле мени өлтүрөйүнчү Алланын элчиси, башын алып таштайынчы деле турганда ага өлтүрүш эч нерсе болбогон. Бирок ушул дагы аябай өскөн, билим менен руханий тараптан өскөндөн кийин, андан кийин баягы кыскасы таптакыр башка адамга айланып калган да, мисалы таптакыр башка адамга айланып калган. Баягы ушундай жумшак болуп калган. Жумшак болгондо дагы шунчалык жөнөкөй, шунчалык жумшак, шунчалык мындай ыйлаган сахаба болуп калган да, мындай айтканда. Ыйлаган эмес, Кудайды эстегенде руханий тараптан өсүү деген ошол да. Баардык адамдар негизи руханий тараптан оорушат да, рух ооруйт. Аны караган эч ким жок да. Ал руханий тараптан эгер жетилген болсо, анда жетиштүү, ошол жетиштүү. Анын аркасында илим алуу эле бар, кайра эле окуу, илим алуу. Аны сөзсүз мугалим жалдоо. Если китеп окуганга эгер түшүнбөй аткан болсоң, өзүң аны анализдей албай аткан болсоң, анда мугалим жалдоо керек, сөзсүз. Демек өзгөрөм десең, өзгөрөт адам. Өз аракет кылуу менен. Өзү ошону билип, эмне үчүн менин триггерим басылып атат, эмне үчүн мен келинимдин кечке чейин аркасынан түшүп алдым, эмнеге мен келинимди эле карап
андан башка эч ким мага көрүнбөй атат көзүмө деген сыяктуу өзүн эми өзү да кыйналат да. Өзүн ошентип өзүн анализдеп изилдеп ошол нерседен чыкпаса башка бирөө аны чыгара албайт. Түшүнүктүү. Менимче биздин подкастыбыз кыска жана нуска элге так болду деп ойлойм. Сизге дагы келип бергениңизге чоң рахмат. Буюрса мындан да кызыктуу темаларда сиз менен маек курабыз. Буюрса. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыз.